Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздар, тугандар. Сиздер үчүн дагы бир өтө жакшы, жагымдуу кабар. Көптөн бери биздин Москва каналыбызда юристтердин кызматыны акысыз болобу, кандайдыр бир жардамы болобу деген биздин катталуучуларга жакшы кабар тугандар. Андыктан негизи эле киргенде бирден лайкты басып, группалар менен таркатып коюңуздар, туган урукка да таркатып коюңуздар. Өтө керектүү маалымат. Биздин юристтер баягы Арылтан менен Артем учурда акция жүргүзүп атыптыр. Атайын кыргыз биздин катталуучулар, биздин мекендештер үчүн, мигранттар үчүн, кыйналып аткан мигранттар үчүн, акчасы жок мигранттар үчүн колдон келген жардамыбызды беребиз деп бүгүн атайын чакырышыптыр. Бекер кызматтары бар экен. Айрыкча баягы выдворение, Роспотребнадзор аркылуу кеткендер, кире албай жүргөндөр, айрыкча Кыргызстанда кыйналып жүргөндөр ушул видео менен сөзсүз көрүп, маалымат менен аягына чейин таанышыңыздар. Сиз үчүн өтө керектүү маалымат тугандар. Андыктан азыр бир катар өздөрү тааныштырып сиздерге айта кетсин. Именно кайсы кызматтарды бекер сиздер үчүн аткарып беришет. Да, всем привет, друзья. Здравствуйте. Мы, наша организация, юридическая компания Аверьянов и Чоянов и партнеры, решили провести небольшую благотворительную акцию. К нам, так как мы частная компания, у нас нет государственного финансирования, мы не сотрудничаем ни с посольством, ни с диаспорой, находимся на своем обеспечении. Конечно же, наши услуги являются платными. Но многие из наших обратившихся клиентов не имеют финансовую возможность оплатить за данные услуги. Поэтому мы выходим с такой благотворительной акцией и хотели бы сказать, что тем лицам, которые не знают, за что им был поставлен запрет на въезд в Российскую Федерацию, мы сделаем 5 официальных запросов в Главное управление по вопросам миграции МВД России, а также в пограничную службу ФСБ России. 3 гражданам Кыргызстана мы поможем отменить бессрочный запрет, поставленный Роспотребнадзором, а также 3 гражданам, у которых вступили в законную силу решения суда о выдворении, мы в кассационном порядке поможем отменить данные решения и тем самым открыть себе въезд в Российскую Федерацию. Өтө сонун мен сиздерге айрыкча мынабы которо бердей турган биздин комментаторлорго сиздерге которо берейин шуну. Тугандар, 5 запросту бесплатно жөнөтүшөт. Андан сырткары 3 Роспотребнадзорго түшүп, баягы Кыргызстандан кире албай калган биздин мекендештерге 3 адамга ошол запретти бекер сиздерге ачып берет. Андан сырткары дагы 3 запрос, 3 иш, 3 дело деп коелу. Баягы соттон уже утулуп, мүмкүнчүлүк жок деп баягы уже иланчысы жок деп калгандарга, тугандар, 3 адамга кайрадан сот аркылуу ошол решенияны сиздерге колдон келишинче бүтүрүп, колуңуздарга карматып, запретти жоюп берет тугандар. Эми сиздерге ошол условиялар жөнүндө айта кетели. Негизи эле биз көптөн бери ушул юристтерди сиздерге тааныштырып, дайыма реклама кылып келебиз. Булар азыр учурда метро Серпуховская метронун алдындагы баягы Большая Пионерская 20да жайгашкан, номерлери турат, кыздар кыргызча жооп берет. Азыр ушул жерге биз сиздерге YouTube каналындагы коюп коебуз. Астында Instagramдын баракчасы дагы бар. Ошол жерде баардык условиялары, ошол шарттары менен кеңири таанышсаңыздар болот. Анан эгерде чындыгында кыйынчылык болуп, акчадан кыйналып, негизи эле жүрүштөн кыйналып атсаңыздар, комментарийге жазасыздар. Ошол комментарийлердин эң көп баягы туган урук менен бөлүшсөңүздөр, чындыгында сиздин кыйналгандыгыңызды аныктаган мындай лайктар деп коелу, бири-бириңизди колдоп ошол лайктарды басып, кимдин комментарийси көп лайк алса, ошолордун арасынан тандап, ошол Instagram аркылуу, өздөрүнүн YouTube каналы аркылуу жыйынтыгы чыгат тугандар. Андыктан катталабыз, көрөбүз ошол жерде болуп аткан бардык комментарийлерди бир катар окуп чыгат. Анан айта кетчү нерсе, март ичи уланат тугандар. Март ичи. Андыктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыздар. Андан сырткары булар жаңы алган офисти биз сиздерге азыр бир катар тааныштырып коелу, адрестерди коюп койдук, номерлерди коюп койдук тугандар. Эгерде юридикалык кандай маселелер болсо, номерлерге чалып кайрыла бересиздер. Дасыккан көптөн бери биздин кыргыздар менен иштешип жүргөн өзүбүздүн юристтер.